Ломоносовдун бүт дүйнө жүзүндөгү күчтүү врачтардын сакалдары болгон. Врач эң бай болуш керек дейт мисалычы. Гиппократтын антын бергенсиңби? Пациент сени урабы, пациент сага заразын чачабы, ачык тактан айтылбаса эч нерсе жетпейт. Анализдерин билген адамдарга жагат да. Менин бир видео ролигимди 4 миллион адам көрүп атат. Советтер Союзунан калтырган идеология менен отура бере турган болсоң, бизде азыр неге больницада врачтар жетишпейт? Жардамды талап кыла турган энелер отурат, зар какшапчы. Тиги байке элементарный бир нерсени сурап алыш үчүн очередти занимать этип коюп отурат да. Эмне үчүн жаш дарыгерлер мисалы дарыгерликти таштап башка нерселерге кетип калып атат? Психологиялык жактан бизде көп врачтарда өздөрүнүн проблемалар бар. Фарм компаниялар келип алып зордоп, мисалы, уровень дарылайсыңбы, дарылабайсың 7 күндөн кийин айыгат да. Эң кызыгы мындай адамдан ошол нерсени айтсаң, мындай элге кеңеш эле берүүбү же системаны бузуубу? Эмнеге Кыргызстанда оорулар көбөйүп кетти, эмне болду десе, деген ошол кичинекейинен баштап талкалап атпайбы? Офлайн жактан и так Кыргызстан 20 жылга калып кетти. Эми онлайн жактан дагы калып кетип атат да. 300 сомдук кеңеште 300 сомдукта кабыл алат. 50 миң сомдук кеңеште 50 миң сомдо кабыл алат. Доктор акыл көмөсүң сенде дейт да. Өздөрүнчө акылдуу болгон болуп, 10 күн нан жебеген болуп, 11-чи күнү жеп алып, өздөрүн күнөө көрсөз ошонун айынан ооруп калып, мисалычы, мамлекетибиз билинбеген абалда кантип өнүгүп кеткен, балким биз билбей калышыбыз мүмкүн да. Салам достор, Маек KG YouTube каналында жаңыдан подкаст тартылып атат. Буйруса, бүгүнкү подкастыбыздын коногу өзгөчө коноктордун бири. Көптөн бери кыялданып жүрчүбүз, келип берсе, өз ою менен бөлүшүп берсе деп. Бүгүн бизде жалпы дарыгер, блогер дарыгер десек да болот. Бекжан Турабеков. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келдиңиз. Кандайсыз, ден соолук, иштериңиз Жакшы баары. Биринчи эле суроо мындай да, сизди катуу сүйлөйт, чындыкты айтат, чын сүйлөйт дешет. Бул кандай, мисалы, образбы же бул чыныгы жашоодо ушундай адамсызбы? Чындыкты бетке айткан. Биздин Кыргызстанда айрыкча ушул медицина жаатына, ден соолук жаатына жалганчылык тарап жаткан учурда мындай чындыкты айтуу жашоонун өзү ошол нерсеге мажбурлап коет экен да. Мындайча айткандачы. Себеби дегенде адамдардын кыйналып атканын көргөндө, алардын туура эмес нерселер жасап атканын көргөндө, эми бул ден соолук баягы кийим эмес да, мисалычы. Көңүл чордондон чыгарып, эми өздөрү билет да деп. Жок, ден соолук бул уже адамдын бул жашоодо эң баалуу нерсеси да. Эч ким эч нерсе менен алмашкыс нерсеси. Мына ошол эң баалуу нерсесинде катачылыктар кетип атса, ар кандай туура эмес нерселер жасалып атса, туура эмес дарылар ичилип атса, туура эмес ойлор менен адам жашап атса, өзүнүн эң баалуу нерсесин талкалап атса, ошол нерсени сактоо максатта, элдин сабаттуулугун жакшыртуу максатта ачык, чын, жөнөкөй сөз менен так айтуу бул негизги менин принцибим болуп эсептелет да. Анан эми бул жерде жашоодо катуулук жана башка нерсе эмес. Негизи мен маалыматтарды айтканда андай деле баягы катуу айтуу эмес, болгону так, даана айтканга аракет жаса. Айрыкча мындай нерселерди айтканда кээ бирки угармандар ойлошу мүмкүн, өтө катуу айтып салды, өтө ачык айтып салды. Бирок чынын айтканда биздин элге ачык, так, даана айтылбаса эч нерсе жетпейт да. Баарын кагазга ороп, аккуратно айта турган болсок, анда эч нерсе жетпей калат. Жетпей калат. Эмнени айтып атат деп түшүнбөй калабыз көбүнчө. Ошондуктан баарын так ачык айтканга аракет жасайм да. Сиздин кеңештер мындай пайдалуу болгон үчүн угабы же популярдуу болгон үчүн угабы, элдер кандай ойлойсуз? Менин кеңештерим мындай бардык эл укпайт. Эмнеге дебесизби? Себеби дегенде бардык элге бул менин кеңештерим баарына жакпайт да. Менин кеңештерим кимдин акыл бар болсо, кимдин критикалык ой жүгүртүүсү болбосо, ким өзүнүн ден соолугуна көбүрөөк жоопкерчилик ала алса, өзүнүн жашоосуна көбүрөөк жоопкерчилик ала алса, ошол адамдарга жагат да. Бирок бул жашоодон, медицинадан бир чууданы күткөндөргө, чуда нерсе каякта болду экен, бир таблетка табып ичип алсам эле айыгып кетти. Андайларга мен табыттарга баргандарга, баягы чөп чарлар менен, илимден алыс, фактылардан алыс, тактыкты сүйбөгөн адамдарга жакпайт. Жакпайт. Кимге жагат? Ким эгерде акыл эзи тунук, ойлонуусу тунук, өзүнүн ден соолугуна өзгөчө мамиле кылган, аяр мамиле кылган, бардык эле нерсени мактап койсо ала бербеген, бардык эле нерсени айтып койсо жасай бербеген, критикалык ой жүгүртө билген, анализдерин билген адамдарга жагат да. Инстаграмда аябай жакшы колдоносуз да, активда жакшы. Кандай пайдасы бар экен, мисалы, Инстаграмы жок дарылаганбы же Инстаграм аркылуу көбүрөөк маалымат берген, кандай айтасыз? Негизи мен Инстаграмды 4 жыл мурун ачкам да. 4 жыл мурун ошол медакадемияны бүтүрүп, чет өлкөдөн билим алгандан кийин мен ушундай жолду тандагам. Биздин келечек жашообуз талап кыла турган жолду ошол 4 жыл мурун эле тандагам да. Себеби мен 100% ишенимдүү түрдө айта алам, биз барып бардыгыбыз онлайн нерселерди өтөбүз. Бир учурда подкаст деген не дегенди эч ким билбейт элек, мисалы. Бир учурда маек куруу деген только УТРК аркылуу баягындай
адамдар деп билет элек. Азыр ар ким өзүнүн мнениясын айтат, өзүнүн ойлорун айтат. Медицинаны дагы азыр көп врачтар, медицина деген бул больницада эле болуш керек. Медицина деген хирургия, медицина деген гостогана медицина, мына ошол чыныгы медицина деп ойлойт да. Бирок тилекке каршы адамдардын 80%-на андай эмес, тескерисинче алдын алуу медицинасы, сабаттуулугу, алардын өзүнө болгон жоопкерчилиги, мына ошол нерсе маанилүү да. 4 жыл мурда мен адамдарды карай турган болсом, бардык жоопкерчиликти врачтарга артып коет да адамдарчы. Врачтар булар типа кудайдай элестетип алган да. Сен врачсыңбы? Мен дарыны туура эмес ичемби, туура ичемби, айырмасы жок, сен мага жардам беришиң керек. Бул накта түркөөлүктүн белгиси болуп эсептелет да. Адамдар ошондой ойлонуп жүргөн кезде анан мен чыгып, ошол учурда адамдар аябай витаминдерди ичип, жакшы экен, балдарга жакшы, отравление болуп, үнү жетпей, зыян тартып, ошол учурда анан ойлонгом да. Тескерисинче биздин элге заманга талабына ылайык ушул соц тармактар аркылуу бардык нерсе жакшыраак жетет экен. И ден соолук жаатындагы дагы эң чоң нукту соц тармактар аркылуу гана буруу мүмкүн экен, ошондо түшүнгөм да. Бул нерсени саясатта деле колдонуп атат азыр бүт нерседе. Былайча айтканда, соц тармактар, онлайн жашоо бул биздин азыркы учурдагы эң көп колдонгон, эң көп көңүл бурган, эң көп убакыт сарптаган нерселер да. Ошон үчүн мен башынан баштап онлайн медицина, телемедицина, заманбап медицина деп мисал айтып келем да. Анан көбү мисал суроо берет, эми сен больницага барып эле отуруп иштей бербейсиңби бир жерде, бир кабинетке отуруп, күнүнө 10 адамдан кабыл алып, зачем? Чыныгы врач деген Инстаграмга чыкмак беле. Чыныгы врач деген кабинетте отурат, галстукту тагып, халатты кийип, келген пациенттерди жаман жүздөрү менен коркутуп, Инстаграмга чыгып алып бир маалыматтарды айтпайт дейт да. Бирок чынына келгенде ойлонуп көргөм ошондо. Эгер кабинетте отуруп күнүнө 10 пациенттен алсаң, бир жылда максимум бир 1000ге жетпеген пациентке сен пайда келтире аласың. А мен бир күн ичинде мисалы миллион адамга пайда келтирген учурлар болот да. Менин бир видео ролигимди 4 миллион адам көрүп атат. Ошол нерседен пайдаланып атат. Бул деген сөз уже сенин мисалы эгерде бир чек менен отуруп, мисалы Советтер Союзунан калтырган идеология менен отура бере турган болсоң, ошол бойдон калып кетесиң. Неге мисалы өнүккөн өлкөлөрдө, медицина өнүккөн өлкөлөргө ушул телемедицинаны өнүктүрөлү, онлайн медицинаны өнүктүрөлү, максималдуу түрдө врач менен, пациент менен контакт азайтайлы деп аракет кылышып атат. Себеби алар билип атат. Мисалы чет өлкөлөрдө медицина өнүккөн, адамдар аз ооруган өлкөлөрдө адамдар өзүнүн жоопкерчилигине башкача мамиле кылат. Жок, врачтын бетин барып бир көрүп койсом жакшы болот эле, бир мени кармалап койсо жакшы болот эле дебейт аларчы. Конкретный необходимость барбы, анан барат. Бизде азыр неге больницада врачтар жетишпейт? Көпчүлүк адамдар, менде бир случай болду. Детскийге барсам, бир эже, бир байка отурат, урушуп атат очередь талашчы. Урушуп, кыйкырышып, мындай кадимгидей да, мындай. Адам көп. Анан байке, эмне болду? Неге келдиңиз десем, мага врач могу дарыны жазып берди эле. Ушуну эми канча маал ичерим эле, ушул эле нерсени сурап алыш үчүн азыр мен 1 сааттан бери ушул жерде күтүп отурам дейт. Ошол эле байкенин артында ОРВИ менен уже баланын температурасы көтөрүлүп, уже срочный медицинский жардамды талап кыла турган энелер отурат, зар какшапчы. Тиги байке элементарный бир нерсени сурап алыш үчүн очередти занимать этип коюп отурат да, көрдүңүзбү? Мындай случайлар бизде өтө көп, мына учурлар өтө көп. Бул нерсе ошол биздин калкыбыз ушундай элементарный нерселерди билбегенден айынан бардык эле учурда больницага барабаш керек, ошол жерден сураш керек, анчы керек, мынчы керек деген айынан ушундай нерсе келип атат да. Анан менин максатым хотя бы ушундай мындай элементарный нерселерди адамдар өздөрү билип, мындай качан больницага барыш керек, качан барбаш керек, качан тез жардам чакырыш керек, качан чакырбаш керек, качан чын эле чочуш керек же качан чочубаш керек, ошол нерсени жеткирүү да. Ушул медициналык сабаттуулук, ошол медлит деген дагы мисалы мен атайын платформаларды медлит деп атап, ушунун бардыгы бүт ошол медициналык сабаттуулукка байланган да. Көрдүңүзбү? Себеби дегенде мен 100% ишенем, кайсы калк медициналык жактан сабатсыз болсо, ушунчалык больницаларды көп курбайлы, күчтүү врачтарды чыгарбайлы, адам өзү медициналык жактан сабатсыз болсо, элементарно бир капсуладан 2 маал иштеген нерсени 2 капсуладан 2 маал ичип алыш мүмкүн. Билбейт, медициналык сабаттуулугу жок. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн даже берде медициналык аспаптардан да мурун, врачтардан да мурун, чоң клиникалардан да мурун адамдын медициналык сабаттуулугу маанилүү да. Канчалык калкыбыз медициналык жактан сабаттуу болсо, ошончолук ден соолугуна жакшы кам көрүп алышат, ошончолук экономикабызга пайдалуу. Ошондуктан менин негизги максатым азыр ошол элдин медициналык сабаттуулугун жакшыртуу болуп эсептелет. Ошон үчүн Инстаграмды тандап, ушул баракчалар аркылуу сабаттуулукка таасир берип атам да. Бирок мындай карасак, министрлик деле ушундай иштерди жасаса болмок да. Жасайт министрлик. Просто мындай да. Жыйынтык башкача да. Министрликтер алардын өздөрүнүн нормативдери бар, өздөрүнүн рамкалары бар. Ошол рамкалардан чачылган форматта алар иш алып барат. А менде мисалы бардыгын ачык айтканга аракет жасайм.
кагазга барбай айтканга аракет жасайм. Бул жерде негизи адамдар ар кимди ар кандай кабыл алат. Министрликти башкача кабыл алат. Министрлик да дейт. Бул чеке дарыгер деп. Ар кимдин кабыл алуусу ар кандай да, көрдүңүзбү? Бирок министрлик деле колунан келген Instagram ачып, баракча ачып, аяктан чыгарып, мынакей алгыла, тияк баардыгын кылып атат. Сайттарды ачып, атайын өзүнчө бөлүм ачышып, цифровизация деген мисалы. Бирок эми алардын ошол командасынын иштөө процесси мына башка нерселерден көз каранды да. Кыргызстанда ушу медицина системасындагы сиз үчүн оңдош керек болгон бир чечимди айтсаңыз. Эмнени? Мен үчүн оңдош керек болгон чечим ошол бир эле чечим, элдин медициналык сабаттуулугуна басым жасаш керек. Башка мындай мен эч нерсени көрө албайм да. Себеби дегенде көп эле ойлошот мындай медицинаны өнүктүрүп ийиш үчүн аябай көп врачтарды даярдай берсек, же сонун вертолеткон отурган клиникаларды салып койсок, же бажыратып хабтарды бүт Кыргызстан боюнча салып койсок, медицина сонун өнүгүп кетсе керек депчи. Азыр любой медицинасы өнүккөн өлкөнүн адамдарын карасаңыздар, пациенттердин деңгээли, алардын деңгээли такыр башка, алардын ойлонуусу башка, мисалы көрдүңүзбү? Алардын критикалык ой жүгү сабаттуу, эли сабаттуу мындай. Башкача да, ошон үчүн аларда медицина өнүгүп атат, көрдүңүзбү? Биз биринчи этапты бүтпөй эле экинчи, үчүнчү этаптарга секиргибиз келе берет да. Бирок ал жака секирүү жөн гана катачылык деп эсептейм да мен. Элдин медициналык сабаттуулугун жакшыртмайынча андай нерселерди кылуунун деле пайдасы жок. Эмне үчүн жаш дарыгерлер, мисалы, дарыгерликти таштап башка нерселерге кетип калып атат? Ал нерсеге себептер өтө көп. Биринчиден кысым. Мисалы, бизде больницаларда жаш дарыгер болуп келгениңде келе кал, сени үйрөтө калайын дебейт. Себеби дегенде психологиялык жактан бизде көп врачтарда өздөрүнүн проблемалар бар. Мисалы, психологиялык жактан кыйналган, убагында башка нерсени көргөн өздөрүнүн наставниктеринен, кеңешчилеринен ошол көргөн нерсени гана берет. Ал көргөн нерсени берген азыркы заманбап жаш дарыгерлер башкача ойлонот, мисалычы, масштабно ойлонот. Ал нерсе, ошол масштабно ойлонгон нерсе аларды чектеп коет. Мен неге мисалы ГОСко баргым келген жок? Себеби дегенде ГОС өзүнүн рамкасы бар. Ал рамка менин ойлонуума, менин ой жүгүртүүмө 100% каршы келет, мисалы. Ал жакта сен мындай болушуң керек, тигиндей болушуң керек. Сен как дарыгер катары өзүңүн мисалы билимиңди даже колдоно албайсың. Өзүңүн ойлоруңду колдоно албайсың. Эч нерсени колдоно албайсың. Чектөө жөн эле. Ошол себептен жаштар ошол нерсени түшүнөт дагы, мисалы анан дагы бир нерсенин бирден бир себеби бизде көпчүлүк учурда ошол Советтер Союзунан калган эле ыкмалар менен мындай дарылоо процесстери жүрүп, ошол нерсени навязывать этип, мисалы фарм компаниялар келип алып зордоп, мисалы адам чектелип каласың да. Сен өзүң индивидуум катары практика жүзүндө иш аткара албайсың. Жөн гана бирөөнүн айткан нерселерин кылып жүрүп, анан кийин ошондой болот. Анан албетте айлыктын астыгы, мисалы Америкада бир врач $300,000 алат жылына. Башка өлкөлөрдө мисалы бизде мындай жок, мисалы. Экинчиден, үчүнчүдөн пациенттердин сыйлаганы жана эле ошол эле маселе. Пациенттер медициналык жактан өтө начар, медициналык сабаттуулугу өтө төмөн. Андай пациенттерди мындай өзүнүн стандарты, өзүнүн нормалары нормальный врач андай жерде иштегиси келбейт да. Зачем мен? Бизде бирок көпчүлүк жанагындай установка киргизип койгон мээге. Гиппократын антын бергенсиңби? Пациент сени урабы? Пациент сага заразын чачабы? Сенин бетиңе заңдап кетеби? Айырма жок. Сен пациентти куткар, жардамын көрсөт деп, мисалы, типа. Сен даже кулдун дагы деңгээлинен дарыгерлерди төмөн түшүрүп койгон да. Неге десең? Бул Гиппократтын антын берген дейт. Ал Гиппократтын антын өзү эле түшүнбөйт негизи. Бирок чыныгы дүйнөлүк медицинада качан пациент дарыгерди сыйлайт, качан дарыгер авиацена деген Али Абу Ибн Сина дегенди уккан элеңиз, ошол айтат. Врач эң бай болуш керек дейт, мисалычы. Бүт жагынан муктаж болбош керек, мисалы. Себеби качан врач муктаж болбогондо, пациент качан мага бир нерсе öğretкен деп андай психологиялык жактан андай ойлонбойт дейт. Мен кантип буга жардам бере алам деген ойлонот дейт да, көрдүңүзбү? Вот ошондой болуп атат да. Анан врачтарга келгенде муктаждыктар жабылбайт. Муктаждыктар жабылбаганда пациенттер как будто ошо айлыкты пациенттер өздөрү өрүп аткандай жанагындай нерселерди жасайт. Медициналык жактан культура жок бизде, мисалычы. Мындай өтө карапайым тил менен айтканда, бизде көпчүлүк учурда мындай элибиз чынын айтканда мындай билбейм, билип кылабы же билбей кылабы, башкача деңгээлде да. Бул нерсеге мындай глобалдуу аракет кылсак гана анан мындай өнүгөт да. Мына ошол 4 жылдан бери ошол нерсе менен алектенип атам да.
Мисалы 4 жылдан бери ичпе болбойт, баардык нерсе менен көрсөтүп бересиң, далилдер менен көрсөтүп бересиң, бирок кайра эле сурайт да, доктор могу ичейин дедим эле депчи мисалычы. А эмнеге ичейин дедиңиз эле? Кайненем алып келиптир, анан тияк ушундай мындай ыйлаң келет чынына кээ бирлерди көрүпчү. Кээ бирлер болсо ыйлайт. Кайненем мисалы бир пациент болду, 5 жашка чейин чыгып вообще баласы сүйлөбөйт экен. Баардыгы аны эч жака көрсөтпөйт экен да. Бир да врачка алып барбаптыр. Элестетиңиз? Ачаап ошо поликлиникага да алып барбай коюптур да, мисалы жок өзү сүйлөп кетет. Только окуткан, чөп чаар ушундай нерселерге алып барып ишенип жакшы болуп атпайбы, тиңде болуп атпайбы деп ошондойлорго алып бара берет экен да, көрдүңүзбү? Кийинки суроом, бизде эң көп берилген ашыкча дары кайсы Кыргызстанда? Эң көп берилген ашыкча дарылар бул баягы кадимкидей эле сасык тумоо учурунда берилген дарылар да. Мына диферон, эргоферон, генферон. Эң кызыгы мындай да, адамдар ошол нерсени айтсаң, мындай бул эмнеге көп берилет? Себеби поликлиникалардан жазат ошол нерсени. Мындай бул эми макул берилип, качап организмге сиңсе да мейли эле, бул сиңбеген свечалар да. Кишечник аркылуу сиңбейт ал свечачы, жөн эле. Аны медицинада мындай кан аркылуу, вена аркылуу сайзанан таасир берет деп айтылат да, иммунитетти жакшыртканга депчи. А бизде жок, ошо свечаны салып койсоң иммунитети жакшырып, тез эле грипптен айыгып кетет. Жөтөлгө каршы дарылардын сироптор өтө көп түрлөрү. Ал тескерисинче 6 жашка чейин түрдүү сиропторду берип, баланын жөтөлүн кайра күчөтүп, пневмония алып коюу коркунучу бар да, мисалы көрдүңүзбү? Мына ошол дарылар да. Айрыкча мына ушул ОРВИ учурундагы, жөтөл учурундагы дарылар бизде өтө мындай контроль кылынмай берилет да. Көрдүңүзбү? Көпчүлүк ата-энелер билбейт, көпчүлүк ата-энелер. Негизи медицинада мындай түшүнүк бар да. ОРВИни дарылайсыңбы, дарылабайсың 7 күндөн кийин айыгат да. Мисалы мындай сөз бар, дарыласаң 7 күндөн кийин айыгат, дарылабасаң 1 жумадан кийин айыгат дегенчи. Ушундай түшүнүк бар да. Айырма жок кээдечи. Болгону симптоматический мисалы лечение кылып, башың ооруп атса, мисалы баш ооруну айыктыра турган дарыдан ичип коюп, тем более жаш балдардыкы мисалы жеңил өтөт дечи. Болгону бул жерде дагы баягы эле сабаттуулукка келип да калат да. Энелер сабаттуу болсо, мисалы мен эне бала деген курсумду чыгаргам да, мисалы ошол курста канчалык 2000ге жакын эне окуп, канчалаган балдардын өмүрү сакталып калды да. Мисалычы. Анан эле баягы балдар чоңойгондон кийин эмнеге Кыргызстанда оорулар көбөйүп кетти, эмне болду десе, деген ошол кичинекейинен баштап талкалап атпайбы. Көрдүңүзбү? Диагноз дарыканалардын кирешеси үчүн коюлбайбы? Диагноз негизи дарыканал аптекалардын деп атасызбы? Аптекалардын. Аптекалардын кирешеси үчүн коюлган факторлор негизи мүмкүн эмес. Себеби дегенде реальный медициналык диагноз бул пациенттин анамнезине, анализтерине карап коюлат да. Биздегини айтыңыз. Анан биздегини эмептеп мындай карап туруп, могу азыр мындай диагноз. Бизде диагноз жок эле дары жазып берет аптеканын. Зачем диагноз? Сразу эле прямой эле могу ич. Диагноз жок эле бар, могу аптекага бар да, ич. Мына ушинтип, зачем берди диагноз коюп, сен диагнозуң мындай экен, аны ич. Жок, биздин элге жөн эле прямой эле жазып берсең, эмнени жазып берсең барып эле алып иче берет. Айырма жок, көрдүңүзбү? Себеби дегенде мисалы эмне диагноз коюп, эмненин негизинде мага могуну жазып бериңиз деп деле суроо бергенден тартынышат мисалы. Бербейт деле да, мисалы. Бере турган болсо уруш жейт. Тиги врач айтат: сен эмне врач болуп кеттиң? Мен айткан терминди түшүнөсүңбү же эмне? Сен кыйынсыңбы же эмне башкача иштейби башың? Анда айтып берейин деп айтканын айтат, айтпаганын ошентип эле коет. Анан пациент эмне кылат? Айла жак кетет. Эми врачтарга ишенебиз да, башка да, тигиндей да деп. Ошон үчүн бул жерде биринчи пациент врачтыга барып, диагноз койдуруп, дары жаздырганга чейин биринчи ойлонуш керек. Мен кандай врачка барып атам, кимге барып атам, эмне кылат ал мени? Кичине өзү мындай тандаганы да билиш керек да. Анан баш керек. Ошондон ошондой нерсе кабыл албайт да. Элдердин мисалы азыр Google докторлор көп да. Ошого ким күнөөлүү? Министрликтин шалакылыбы же элдин өзүнүн эмеси? Кандай Google доктор мисалы? Мисалы бир нерсе болсо эле Google'дан сураганчы. Бул адамдын жашоосунун технологиянын өнүгүүсү менен эле бара турган нерсе да. Бул жерде мисалы биз азыр элдерди Google'дан караганды токтотушубуз керек, тыйышыбыз керек, болбойт, бул туура эмес деп тыя албайбыз. Тескерисинче, эгер адамдар Google'дан карай турган болсо, аларга кантип биз туура маалыматты бере алабыз дегенди ойлонуш керек. Кыргызча. Мисалы ошон үчүн мен медиа тиркемесинде мисалы макалаларды киргизип, вебинарлар кыргыз тилинде да, мисалы вдруг кыргызча баш ооруп атат, эмне кылам дегенде орустардын мисалы бул опухоль болуп кетипсиң, сен аркы берке деген страшный нерселер эмес. Тескерисинче мына пайдалуу маалыматтар. Ошол нерсеге умтулуш керек. Мындайча айтканда, мисалы англисче жазып көрсөңүз, баш ооруп атат, адекватный бир 20 сайт чыгат да, бүт доказательный медицинаның негизинде. Так, четко, изилдөөлөрдүн негизинде. А кыргызча жазып көрсөңүз, супер инфонун бир видеосу чыгат, мисалы. Массаждын бир видеосу чыгат. Костоправдын элдердин комментарий, Лалафо чыгат, мисалы, аябай жакшы экен тигинде. Мына бул деңгээл мисалы, көрдүңүзбү? Кыргызча контенттин жоктугу,
кыргыз тилине жок, врачтар больницада эле отура бериш керек, контент деген кереги жок деп отура берип, мисалы офлайн жактан и так Кыргызстан 20 жылга калып кетти. Эми онлайн жактан дагы калып кетип атат да. Бирок кача онлайн жактан бир дүйнө жүзүнө тең келеличи деп мисалы азыр аракет кылып аткан учурубуз да ошол. Тиркеме ачып, кой маалымат киргизели, эл окузун, эл билсин, могу видеону көрсүн, YouTube'дан кача бы могу маалымат чыксын, Instagram'дан чыксын, кача бы туура маалымат угуп калсынчы деген максаттачы. Көрдүңүзбү? Ошондой да. Эң сонун. Кийинки суроом тамак аш тууралуу болот. Тамактануу тууралуу эң чоң жалган кеңеш сиз уккан. Эң чоң жалган кеңеш тамак зыян деген кеңеш да. Эң жаман кеңеш болчу. Себеби дегенде мындай тамак зыян, бул жебе, бул зыян, тиги зыян, бул опасный, бул жаңылат экен, тигиндей кылат экен. Бул вообще мындай өтө түркөлүктүн негизинде чыгарылган ой да, мындайча айткандачы. Себеби ар бир тамак негизи бул Аллах Таала тарабынан берген ырыскы адамга, мисалы ар бир тамак бизге энергия берет. Не болсо дагы энергия берет да. Ошон үчүн биз тамак зыян, тамак мындай, тигиндей деп айткан эң кооптуу моменти адам кадимкидей расстройство пищевого поведения деп коет, мындай. Тамак көргөндө өзүңөн өзүң эле куп калаң да, мынтип страх болуп, кускуң келип, эч нерсе жегиң келбей, бул жашоо сен үчүн бир өзгөчө бир мрачный жакка айлангандай болуп, эмнеге ушундай деп мисалы ушинтип каласың да. Анан ушинтип жүрөсүң, анан барып туруп баардыгын жеп баштайсың. Кыскасын айтканда, адам муң оюга түшүп калат да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жерде тамак пайдасы көбүрөөк, пайдасы азыраак деп айткан жакшыраак да, мисалычы. Көрдүңүзбү? Эң жаман кеңеш бул могу зыян, тиги зыян, муну кылба, тигини кылба деп айрыкча тамакка келгендечи. Сууну аз ичсең бооруң жабыркайт дешет. Бул дагы туура эмес. Себеби дегенде мындай да. Мисалы азыр ушу идеологияны ала турган болсок, мисалы силердин суу ичүү нормаңар такыр бөлөкчө да, мисалычы. Менин суу ичүү нормам такыр бөлөкчө. Анан биз азыр мисалы эмненин негизинде мен суу ичип атам же силер суу аз ичип атасыңар же силердин организмиңерге суу кирбей жататкан каяктан билебиз мисалы эмненин негизинде мисалы. Көрдүңүзбү? Бул дагы мындай аябай сложный маселе да. Сууну көп ичсең бооруң тазаланат, бөйрөгүң тазаланат, баары тазаланат. Суу деген бул чудо деген бул дагы туура эмес негизичи. Суу бул биздин суусундугубузду кандырат, жакшы, сонун, сууну суудай эле ичкен жакшы да, бирок антип тазалайт, тияк бияк кылат, күнүнө 5 литр ичип тур, 6 литр ичип тур деген туура эмес. Чаңкаганда адам ичиш керек, адамга мээи бар, сигнал берет. Мисалы сууну канчалык көбүрөөк ичсе, мисалы жагып атса, баардыгы сонун болуп атса, көбүрөөк ичкен жакшы. Күн ысыкта көбүрөөк ичиш керек, мисалы кышында эми суу ичкиң келбесе, жөн эле коюш керек, мисалы ысык көк чай ичиш керек. Ар кандай да мисалычы, көрдүңүзбү? Мисалы сууну деле биз ар кандай азыктардан алабыз, мисалы көп нерселерден алабыз да. Алмада деле суу бар, помидор, бадыраңда деле суу бар. Бардын эле ар бир жеген тамакта деле суу бар. Ошондой. Анан эми мындай өтө эле акча чаап кетип. Бир учурда мисалы мен деле мындай башка учурларда жаңы ушул тамак ашты изилдеп жаткан учур бар да. Изилдейсиң, мына окуйсуң, ар кандай клиникалык изилдөө журналдарды окуйсуң, ар кандай китептерди окуйсуң, ошол жерде жазылгандарды көрөсүң да, мисалы суудан өтө көп нерсе жана болот экен, башка болот экен, суу ичпесең мындай экен, тигиндей экен, өтө жаман акыбал калыптанат экенсиң. Бирок ошол эле учурда ошол нерсе менен токтобой дагы изилдене келгенде, мета анализтерди көргөндө уже башкача выводдор чыгарат экенсиң да. Бирок ар бир адам мисалы 1 килограмм үчүн 30 мл чоң адамдарга ичип турганы бул жакшы болуп эсептелет да, таза сууну. Бирок бул жерде биздин кылбай турган нерсебиз суу ичпесең бооруң талкаланат, тиги болот, бул болот, суу опасный же болбосо тескерисинче мисалы суу менен тазалан, айык деген бул уже туура эмес да ушул ойчу. Кийинки суроом биз нан жөнүндө чыгарганбыз да Instagramгачы видео. Азыркы нандардын пайдасы деле жок, жебей эле койгула деген сыяктуучу. Андан кийин сиздин баракчадан көрүп калдык да, нандан коркпогула деген. Ушул боюнча кандай, бул негизи эле зыянбы, зыян эмеспи, кимдерге зыян? Ушул да мына жана айткандай эле көрдүңөрбү, ушинтип баягы билимсиздиктин айынан чыгарып койгон, зыян деп башка кылып, коркутууларга жана кылып, бул уже адамга өтө терс таасир бере турган нерсе да. И так нан жөнүндө ар ким ар нерсени айтып, мисалы ошондой нерсе таралып атат, нанда эч кандай эчтеке пайда жок, нандын баары зыян, нан жебеш керек дегенчи. Бирок бир эле топтогу адамдарга нан мындай ооруну пайда кылып коюшу мүмкүн да. Ал топтогу ким? Ал целиакия деген оору бар да. Алардын организми генетикалык жактан глютенди сиңире албайт да. Если мисалы биз будайдан жасалган нанды берип койсок, кыйналып калышың. Иче карын ооруп, бурап, нан жегенден кийин элечи.
Ал учурда биз кандай нанды беребиз? Гречкадан жасалган нанды беребиз да. Ошондо эле анын жашоосуна нанды чектебейбиз. Нан бул керек. Тем более кыргыздардын тамактануу адатында нан бул номер 1 азык да. Ооба. Аны зыян, буян деген менен адамдар токтоп калбайт. Болгон адамдарга кандай нерсе кирип калат? Мен азыр зыян нерсе жеп атам. Менин ден соолугумду ушу нан менен талкалап атам деп өзүн жеп, кыйналып, көңүлү түшкөн абалда нан жейт. Мына ушундай состояниеда кандай гана азык колдонбосун ал уудай болот да организмгечи. Көрдүңүз, психологиялык деңгээлде биз адамдарга зыян, тиги апасын, бул апасын деп ошондой нерсени киргизип кое турган болсок, ар бир жегенинде эле баягы адам ойлонот да, оюна келет да. Могулар бир жерден угуп калдым эле зыян деп, ушу зыян. Ал токтобойт, ал жей берет, ал көнгөн, ал тамактануу адаты. Даже ошол адам зыян экенин билип туруп көп жеп салышы мүмкүн да. Эгер ошол зыян экенин билбегенде, балким ал 1-2 кусок менен токтоп калмак, мисалычы. Бардык азыктын өзүнүн нормативдери болот, өзүнүн нормалары болот. Болгону биз элге бул зыян, тиги зыян деп жеткирбешибиз керек да. Элге эмнени жеткириш керек? Урматтуу карапайым калк. Монча жесең жакшы, күнүмдүк нормада. Бирок ушу нанды эле жеп эртеден кечке нан менен майонез жеп жүрө берген, бул дагы сенин организмиңе пайдасы азыраак. Андан көрө нанга кошо дагы могуларды же нан менен, мисалы, буларды кошуп тур. Ушундай форматта жеткириш керек да, көрдүңүзбү? Ошондо туура болот да. Анан зыян жебеш керек экен, категорически токтотуш керек экен деген менен анын биринчиден адамдарга пайдасы жок. Экинчиден адамдардын жүрөгүнө коркуу салат. Үчүнчүдөн ошол тамактан адамдар тамак албай эле, азыктарды албай эле ууп алгандай эле болуп калат да. Бул дагы адамдарды акырындык менен өлтүрүүгө барабар да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бир нерсе чыгарууда, кеңештерди берүүдө атып ойлош керек, айрыкча. Медицинага тиешелүү нерселерди бир адамдарга кеңеш берүүдө эптеп бир сайт-майттардан айтып атпайбы, жазып атпайбы деп көрө калып эле, эки жагын карабай эле, мисалы, азыр деп контент алыш үчүн эле чыгарып салгандар бар да. Суд деп ачып алып эле, мисалычы, арыктан келе, нанды токтоткула, андыдан кийин нанды жебегиле, баарынан күнөөлүү, диабет кылганынан, инфаркт кылганынан, баарынан эле нан да. Башка нерсе эч бир ойдо жок да. Себеби бул неге? Бул хайповый, бул нанды көп адам билет да, көп адам жейт, анан көбүндө интерес болот, көп ушинтип баягы туңгуюкка түшүп калат да. Ошон үчүн эле колдоно берет да бул нерсени. Жеке клиникаларда бейтапты дарылаганга аракет кылышабы же көбүнчө акча тапканга аракет кылышабы? Жеке клиникалар биринчиден эмне максатта ачылат? Бардыгы эле айтат бейтапты дарылоо максатта ачылабыз деп. Бирок жеке клиника деген бул бизнес. Буну эч качан четке кагуу мүмкүн эмес. Бирок ар бир клиника негизи бейтапка да походу жардам бергенче бизнес кыла калайын деген нерседе ачылат да. Адамдар деле ошону түшүнүш керек. Эгерде реалдуу түрдө жардам берип, мисалы, адам ошол акызын толук берип атса, бул жакшы нерсе, мисалычы. Зыян бербеген абалда баарын так кылып, эң негизгиси зыян бербе деген да. Кымбат эмес же арзан эмес, бул жерде зыян бербе дейт. Кандай гана нерсе менен болбосун дейт. Кээ бирки врачтар 10 сомдук нерсе менен адамды өлтүрүп коюшу мүмкүн да, зыян берип коюшу мүмкүн. Көрдүңүзбү? Анан кээ бир учурда, мисалы, менде ушундай практикада болот, зыян бербөө максатта, мисалы, оригинал, кымбатыраак, жакшы качестводагы зыян болбосун деп, ооруң бөйрөгүңө зыян бербесин, бул химиялык зат деп берсең, пациенттерге жакпайт ал нерсе. Бейтаптар бизге зыян бербейби айырма жок. Бизге главный 10 сомдук арзан жазып берсең болду дейт. Менин ден соолугумду балагайын дейт. Менин ден соолугум урутта ойногон. Мен үчүн акча маанилүү. Мен эмне акчаны каяктан алып түшөм? Көрдүңөрбү? Адамдардын медициналык сабаттуулугунун жоктугу ушул нерсеге алып барат да. Ошол эле адамдарга бирок бирөө келип туруп, коркутуп, мындай экен, тигине экен, срочно операция, тияк бияк десе, өзү кантип жатып бергенин билбей калат, мисалы. Ошол эле адамга бирөө келип бир табып келип туруп, мындай умный вид менен, мына могу чайды ич 3 малдан деп берип койсо, ишенип ошону иче берет, мисалы. Андай случайлар көп болуп атпайбы, мисалычы? Көрдүңүзбү? Ошондон бул жерде эми жеке клиникалар акча табыш үчүн ачабы же бейтапка жардам бериш ачабы деген бул тоже мындай эки тараптуу. Эки нерсе үчүн тең ачат. Эми билбейм, любой клиника жок, биз только бейтаптан акчаны шыпырган эле ачыктып, эми эч ким антип ачпаса керек. Эми любой эле врач жардам берейин дейт, мисалы, ошондой максаты болот, башка болот. Өзүнүн колунан келген нерсесин көрсөтөйүн дейт, мисалычы. Ошондой да. Бирок ошол учурда билимдигин жетишсиздигинин айынан, тажрыйбанын жетишсиздигинин айынан, башка нерсенин айынан толук жардам бере албай деле калышы мүмкүн да. Бирок көпчүлүк учурда медицинада качан врач бейтапка жардам бере албай калат, качан бейтап сунуштамаларды туура аткарбагандан, мисалычы, көңүл бош мамиле жасаса өзүнүн соолугуна. Мындай случай 80% учурда ушундай. Бирок ким күнөөлүү? Врач күнөөлүү да. Бейтаптын эч бир күнөөсү жок. Ошон үчүн мен ушул нерсеге точка коюш максатта менин көзөмөлүмө жазылат адамдарчы, эми сени дарыламайчы, ана көрө. Мен дневник түзүп берип коем да, күндө жөнөтүп туруш керек болот. Милдеттүү да. Милдеттүү жөнөтпөдү, болду уже бейтап уже туура эмес кылып атат деген сөз да. Жашырып атат, же дарысын ичпей койду.
3 күн сонун жөнөтөт. Мен көп адамдар 10 күн ошол бойдон жок болуп кетет. А эмнеге жөнөтпөсүң? Бүгүн тойго барып калдым. Доктор, антип калган турбаймынбы? Ошондо 10 күн дары ичилбей калыптыр. Көрдүңүзбү канчалык деңгээлде көңүл кош. Айырма жок бу жерде. 10 сом төлөйбү же 10 000 сом төлөйбү же 100 000 сом төлөйбү? Адамдын медициналык сабаттуулугу төмөн болсо ушундай экен. Өзүнүн ден соолугуна деле кам көргүзү келбейт экен. Анан жазып коет, анан мага мындай эчтеке кылбай эле айыгып кетсем болбойбу депчи. Көп ушул нерсени күтөт. Эле бир жөн эле бир таблетканы ичип, чуда менен эле айыгып кетсем болбойбу деп күтөт да. Таап сабап барып эле бир кол-полумду кармап койсо айыгып кетсем болбойбу же кастоправка бар, мурдумду башымды каршылдатып коюп эле айыгып кетсем болбойбу деп. Көп ошол нерсени күтөт, көрдүңүзбү? Сиз блогерликтен, Инстаграмдан акча табасызбы? Инстаграмдан акча таппайм. Инстаграм каяктан кыргыздарга акча бермегиле, мисалы просмотрдан. Бизде жок да. Онлайн курстарданчы? Онлайн курстардан, конечно, менин онлайн курстарым платный. Бир учур болгон консультацияларым, көзөмөлдөрүм платный. Бирок бир учур болгон ушул практикамда мында адамдар көпчүлүгү айтчу да. Доктор болгондон кийин Гиппократтын антын бергенден кийин кичине адамдар арзан кылып, кичине мындай элди ойлоп, кичине элди деген карапайымбыз негизи Кыргызстанда. Кичине мындай алкымыңды тыйып, кичине мындай элге доступный кылбайсың ушул консультацияңы деген да бир учурда. 2 жыл мурун болчу. Деп мен өзүмө чын эле кымбатыраак кылып койгон окшойм, кой карапайым кыргыз элмейм. Мен 300 сомдон кылган консультацияны. 300 сомдон кылган консультациянычы 500 адам жазылган. 500 адам жазылган. Ошонун барго 50 эле жооп берген. 450 даже мен жазганымды окубай койгон. Консультацияга жазылган. Мен жүрөм, саламатсызбы, качан жооп бересиз деп. Адамдарды көрдүңүзбү? Мындай бул жерде мындай акчанын арзандыгында же кымбаттыгында эмес экен. Бул жерде тем более качан мисалы врачтын услугасы ошондой төмөн болсо, же 1000 сом болсо, же 500 сом болсо, эл тоготпойт деле экен. Андай врачтын кеңеши айтса деле, ал кеңешин толком аткарбайт деле экен. 300 сомдук кеңешти мен эмнесин аткарам дейт экен да. Бир учурда болду, доктор менен 1 айлык деген ушундай атайын бир долбоор иштеп чыгып, мисалы 50 000 сом төлөшүп катталышты. 1 айга 50 000 сом. Ошол катталышууларды мисалы суроолорду аябай чотко берет мисалычы. Алардын ар бир аткарган нерселери аябай жоопкерчиликтүү, баарын кылып, айыгып, жыргап жүрүшүн атат да мындай. Ошондо вывод чыгардым. Адамдар качан өзүнүн соолугуна баалайт экен депчи. Бул жерде мен ойлочу элем мурдан, демек кымбат кылган үчүн адамдар ошону ала албай эле кыйналышып атат окшойт депчи. Бирок чындык башкача экен да. Адамдын мээзи башкача экен мисалы. 300 сомдук кеңешти 300 сомдукта кабыл алат экен. 50 000 сомдук кеңешти 50 000 сомдо кабыл алат экен. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн баягындай окуялар айтылып келет го. Баягы чапканым үчүн $2, бирок каяка чабыш делгеним үчүн $100 000 деп. Ушундай эле да. Консультация жөн эле айтканың ошондой бир баасы төмөн эле, бирок кимге кандай айтып атасың, бул уже башкача баалана турган нерсе да. Сонун болуп жооп. Рахмат. Кийинки суроом, эгер министрликтен сизге сунуш түшсө, иштешкенге жакшы кызмат. Министрликтен мисалы сунуш түшө турган болсо, айрыкча ушу медиа тармагында боло турган болсо, элдин сабаттуулугуна салым кошолу, биргеликте ушул жаатына биргеликте салым кошолу десе, анда мисалы эч кандай чектебеген максатта мындай определенный мындай эчтекеси жок. Ушундай учурлар болсо, анда ошондой макул да анда. Демек азыр барбайт экенсиз. Бирок айлыкка андай мындай нерсеге мага андай деле кереги жок да. Себеби мен эркиндикти жакшы көргөн адаммын. Качан сенин эркиндигиң чектелгенде, бул деген сөз сенин сөзүң чектелет, сенин оюң чектелет, өзүң чектелесиң, эч жака жетпейсиң. Мен деген мисалы келечекте мисалы дүйнө жүзүнө таасир бере турган адам болгум келет да. Мисалычы дүйнө жүзү ошол биздин колдонгон нерселерди колдонсо экен деген максатта жылып атабыз да, мисалы ушунча жылдан бери. Кыргыз элине эмес, бүткүл Орто Азия эли, башка мамлекеттерге чыгалы деп аракет кылып атабыз. Даярдык көрүп атабыз, команда чогултуп атабыз, көрдүңүзбү, максаттар жогору да. Ал максаттарды бирөө келип туруп чектеп кое турган болсо, ал нерсе мен үчүн ыңгайсыз да. Өтө сонун. Мисалы элдердин дарыгерлерге ишенбей калышы элдин көйгөйү же дарыгерлердинби? Экөөнүн тең көйгөйү. Биринчиден элдин көйгөйү, себеби дегенде эл дарыгерден кантип сурашты деле билбейт. Дарыгер нормальный, адекватный лечение жазып берсе, сен эмне лечение жазганың ушул элеби дейт. Мага нормальный 10 капельница жазып бер дейт. Мен мынча дары ичишим керек, витамин ич. Анан дарыгер ошону жазып берсе, тиги дарыгериң вообще көп нерсени жазып берип салат экен деп. Көрдүңүзбү? Бул жерде биринчи эл туура нерсени талап кылса, дарыгерлер ошол нерсеге адаптация болуп кете берет. Пациентке адаптация болуп.
элдин сабаттуулугу жакшы болуп дарыгерге келип туруп, урматтуу доктор, мага level 1 grade A деген деңгээлдеги далилденген метаанализтерден өткөн, рандомизацияланган клиникалык изилдөөлөрдөн өткөн гана сунуштарды бериңизчи десе, мисалы арыл дарыгер, могу пациент кой анда изилденейин кана кайсы ал башкача деңгээлде жазып берет мисалычы. Анан эгер пациент доктор эми айтыңызчы, мына мага азыр 3 дары жазыпсыз. Эмне диагноздун негизинде? Диагнозду МКБ-11 боюнча койдуңузбу? 2019-жылы чыккан. Же эмненин негизинде койдуңуз? Кайсы анализинин негизинде койдуңуз? Конкреттүү сураза. Мынакей бул жерде 3 препарат жазыпсыз. Бул препараттын фармакодинамикасы, фармакокинетикасы кандай? Не болот? Ушинтип сураза, бул уже башка деңгээл. Дарыгер бул жерден уже бүт өзүнүн баягы биринчи курстан баштап окуган нерсесин изилдеп баштайт дагы. Күн сайын негизи дарыгерди күчтүү кыла турган бул пациенттер. Талап. Пациенттин талабы сени күчтүү кылат да. Мисалы мага эң худший мындай случайлар келет да, мындай өтө оор. Мында 10 дарыгерден өтүп келет. Изилдөө интересный да. Мисалы ар бир кейс өзүнчө сага көп маалымат берет да. Сен бир пациенттин бир врачтын заключениясын угасың, аны салыштырасың, дүйнөлүк изилдөөлөрдү карайсың. Эмне болуп тур мисалы атопический дермат менен келген балдарда 100 000 изилдөө жүргүзүлүп тур. Кандай баба чыгарыптыр? Кайсы эмолент идеалдуу экен, кайсы майыс? Баарына сонун деп чыгыптыр деп. Изилденип отуруп сенин билимиң өркүндөй берет да. Күн сайын практика кылып отуруп, окуп, үйрөнүп ушундай да. А пациент баарына эле ыраазы. Эмнени жазып берип койсоң деле, сидикти 3 мал ичип кой десең деле ыраазы болуп кете берсе, бул уже көрдүңүзбү? Эмнең оскараны. Ошон үчүн мен азыр өзүм врачмын деген атайын проект иштеп чыгып аткан учурумда ошо пациентти мына ушундай деңгээлге чыгаруу максаттачы, көрдүңүзбү? Медициналык жактан идеалдуу, сабаттуу деңгээлге чыгарып ушундай форматта иш алып баруу максатта ошондой болуп атат. Азыр пациенттер жөнүндө айтып кетпесизби? Сизге ар бир адамдан таасир алабыз го. Ушу эң катуу таасир берген бейтап пациент болду эле. Болсо кандай? Эң катуу таасир берген пациентим мен эсимде калган өтө сложный состояние менен кайрылып калган да, жаш баласы мененчи. Инфекционный заболевание менен паховой жактанчы. Өтө сложный состояние. Доктор жардам бере калыңызчы, эмне кылсам болот деп мисалы. Мен бирок кеңештерими жөнөтүп, ал кеңештерди аткарганга чейин мисалы кайтыш болуп кеткен да. Мен мындай ошол жагынан элечи мисалы аябай больно болгон, мисалы ошол нерсени инфекционныйга барган, аяктан жардам берише албай калган. Бул деле мисалы кээде мындай аябай өзүңдү жемелеп кетет кезиң да. Неге ушул пациент эртерээк кайрылуусуна салым кошо алган жокмун депчи. Неге ушундай деңгээлде бизде тилекке каршы адамдар негизи оорунун мындай 4 фазасы болот да. Инерционный фаза, субклиническая фаза, анан клинический фаза, анан кийин ремиссия или обострение. Биздики жана обостренияга жеткен анан кайрылат. Даже клиникалык фазасында симптомдор пайда болсо да кайрылбайт да. Өлөйүн деп калганда кайрылат дагы, анан бирок доктор акыркы үмүтүм сенде дейт да. Бул аябай психологиялык оор да. Сен акыркы үмүтүм сен, бардык мен 100 врачка бардым, толк жок. Сен эми бир нерсе кыл дейт. Сен эмне кыла аласың ал учурдачы? Ушунчалык өзүңдү мындай оор абалда сезип каласың да. Дүйнөлүк деңгээлдеги супер чудо кеңештерди бересиң, 1% алардын пайдасы жок да, бирок ошол учурда көрдүңүзбү? Сен насколько крутой врач болбо, асмандан түшкөн врач болбо, бул жерде пайда бере албайсың, себеби ал уже обострение, уже өтүп кетти. Ал жерденчи. Бирок адамдар именно ошол учурда гана врачтар керек деп ойлойт да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мен көбүрөөк басымды наоборот инерционный фазада, субклиникалык фазада таасир берейин деп, тамак аш жөнүндө көбүрөөк айтам. Мисалы биздин жашоо образ жөнүндө, мисалы күнүмдүк жашап аткан нерселерибиз жөнүндө көбүрөөк айтканга аракет кылам элгечи. Бул ошол оорунун алдын алууга жакшыраак көмөктөшөт да. Сиздин миссияңыз элге кеңеш эле берүүбү же системаны бузуубу? Системаны бузуу. Неге дегенде, эртең 5 жылдан кийин азыркы сонун системабыз бузулат, талкаланат. Мен бузбайм муну. Муну жашоо бузат. Элдин талабы бузат. Жаңы технологиялар бузат. Көрдүңүзбү? Менин миссиям ошол учурда ошол состоянияга адаптация болуп кетүү да. Идеалдуу форматта, көрдүңүзбү? Мисалы азыр эле уже чет өлкөлөрдө адамдар через телефон, телемедицина аркылуу консультация алып, бүт ушундай форматта болуп атат да. Адамдар өзүнө көбүрөөк кам көрөт, мисалы. Бул нерсе Кыргызстанга да келет. 5-10 жылдан көрөсүздөр. Мисалы, көп адамдар поликлиникага барып, очередь күткүзүп келбей калат. Лучше телефондон кирип, айт мен сүйүктүү врачман, видео аркылуу сүйлөшүп, консультация алып, чат аркылуу ошондой болуп калат да. Неге мен очередь күтүшүм керек? Неге мен пробкада, тем более Бишкекте пробкада эч ким биз жака баргысы келбейт, мисалычы. Бардыгы ошондой. Бул жашоо ошол нерсеге бизди алып барып атат. Мен азыртыдан ошол нерсеге даярданганга аракет кылып атам да. Бирок көпчүлүк адамдардын мээзи аны кабыл ала албайт.
аны көрмөйүнчө телефонду деле араң зорго кабыл албадык, бул телефон бар экен депчи. Ошондой эле форматта менин деле азыр жасап жаткан ишмердүүлүгүмү даже көп врачтар мези менен кабыл ала албайт да. Врач деген врачтай болуш керек да, каякта блогер болуп кетпей, анан башка болуп кетпей, тигине болуп кетпей деп жүрөт да, мисалычы, көрдүңүзбү? Бекжан болду, жетишет, токтотчу, аша чабып кетип баратасың дегендер болду эле. Кандай жооп болду? Күнүнө 1000 ден болот да. Албетте сен качан чындыкты айтканда адамдарга катуу тиет. Ат деген айтат, токтотчу, болду, айта бересиң. Бул дары зыян дей бересиңби? Буну зыян дей бересиңби? Тигиндей зыян дей бересиңби? Болду, токтот, эми мисалы зачем ошентип айтып, андай мындай депчи мисалы. Бирок токтотпо деген адамдар 99% да. Эгерде токтот деген адамдар 99% болгондо токтотуп коймокпуз да. 1% адам, мисалы 100% сен эч кимге жака албайсың. Жек көргөн адамдар өтө көп мисалы. Тем более сен ачык айкын бир нерсени айтканда жек көрүшөт мисалычы. Жек көрөт, эми чооза каяктан чыккан адамсың, андай мындай деп. Бирок андай нерселерге ар ким менен күрөшүү жүргүзө берип, сетевиктер менен болгон күрөш, бат саткандар менен болгон күрөш боло берип, андай факторлорго иммунитет калыптанып калды да. Азыр айырма жок мисалычы. Азыр токтотчу деген адамдардын СМСтери деле окулбай калат да. Күнүнө мисалы 3000-4000 адам жазат. Көрбөйсүң деле да, мисалы алардан көрдүңүзбү? Ошон үчүн болгону өзүңдүн максатыңа, өзүңдүн ийгиликтериңе алдыга болгон нерсени кыла бересиң да. Жакшы, дарыгерлердин өз ара атаандашуусу бул кандай жакшы? Дарыгерлерде бул өтө бизде бир болгону культуранын аздыгынан улам дарыгерлер мындай көрө албастык менен атаандашат да. Аябай жек көрүп кетет. Белая зависть деген жок. Белая зависть жок, себеби адамдардын көпчүлүгү деңгээли төмөн да. Дарыгерлердин деле деңгээли идеалдуу деп айта албайбыз. Себеби дегенде Советтер Союзунун системасы менен чоңоюп, калыптанып, ГОСТо иштеп жүргөндө аларда постоянно стресс, пациенттер самооценкасын түшүрүп салат. Психологиялык жактан пациенттер сындырып коет дарыгерлерди оңой элечи. Психологиялык жактан сынган дарыгерлер мисалы эч кандай мындай позитивный көз караш менен карай албайт. Качан адам позитивный, албетте позитивный көз караш менен караганда дарыгерлер деңгээли күчтүү, көп нерсени билет, көп жерди көргөн, көп элди көргөн, көп өлкөлөрдөн стажировка өткөн, бир эле Кыргызстан менен жүрө бербеген мисалычы. Ошондой да. Бирок акырындык менен барып белая зависть болуп баштаса керек деп ойлойм мен. Жакшы, Айрыкча жаштар более-менее мындай современный башкачараак ойлонуп андай болбойт деген ишеничтемин да. Жакшы. Анан азыр Instagram негизи эле жашообузда нутрициологдор көбөйүп кетпеди аябайчы. Бул кандай таасирин берет элге? Кандай таасирин? Эң жаман таасирин берет бул. Себеби дегенде бизде бүт нутрициологдор баягы Россиянын антейч деген баягындай начар сапаттагы пайдасы жок маалыматтардын негизинде курулган адамдар азыр окуп келип алып, адамдарга ар нерсени айтып коркутуп атат да. Ошол нерсени жоюу максатта мен далилденген нутрициология деген курсту негиздегем 2 жыл мурунчу. Себеби дегенде бул нерсенин алдын албаса, себеби адамдарга бул зыян, тиги зыян деп жүрүп, кыргыздардын пищевой поведениясы бузулуп, тамак аштан эле кырылып калышыбыз мүмкүн. Көрдүңүзбү? Өздөрүнчө акылдуу болгон болуп, 10 күн нан жебеген болуп, 11-күнү жеп алып, өздөрүн күнөөкөр сезип, ошонун айынан ооруп калып, мисалычы, акыл эстин, ойдун оорусу бул өтө жаман оору. Тамак жеп атканда адам өзүн күнөөлүү сезе берсе, бул жакшы эмес да. Азыр эми дарыгер эместер дагы кеңеш берип башташпадыбы? Буларды негизи ким көзөмөлгө алыш керек? Эмне жаатта мисалы? Ден соолук жаатта дарыгер эместер эле буну колдонгула баягы тастыкталбаган эмелерди деле айтып калышы мүмкүн элдергечи. Ошого ким жоопкерчилик алат? Адам өзү жоопкерчилик алыш керек. Кандай маалыматты алып атат? Биринчи очередь бирөөгө жүктөп коюп, эми мамлекет караш керек да, Минздрав карабайбы, тиги карабайбы, жоопкерчилик ГКМ карабайбы, ГКМны айтыш керек. Биринчи адам өзүнө жоопкерчилик алыш керек. Өзү кандай маалыматты угуп атат, кимди угуп атат, ошол нерсени билиш керек. Анан эсти мамлекеттик деңгээлде жоопкерчилик талап кылынса, мамлекет ал өзү эле карайт да ал нерсени. Көрдүңүзбү? Сиз айтып калбасызчы, жана 2-3 миң адам кат жазат депчи күнүгө. Ошондой жазып атат, бирок мындай өзүңүздүн кылган кадамдарыңызга жоопкерчиликти алуу кыйынбы? Өзүң кылган кадамдарыңа жоопкерчиликти сөзсүз алыш керек. Эмнеге албайсың? Мисалы, өзүң ар бир кылган кадамыңа жоопкерчиликтүү болуш керек мисалы. Мен ар бир кылган кадамыма жоопкерчиликти алганга аракет жасайм да. Сен ал нерсени аткарып атасыңбы, демек ал нерсеге сен жоопкерчиликтүүсүң да. Ошон үчүн ар бир нерсени чыгарууда өтө өзгөчө көңүл буруу менен бул кандай таасир этет, психологиясына кандай таасир этет, жашоосуна кандай таасир, баарын көрүп, изилдеп анан кийин бир нерсе чыгарганга аракет кылам да. Айтайын деген мисалы идеалдуу адам жок да, кээде эмоция менен айтып алышы мүмкүн да, айтылбай турган нерселерди, ошондой учурлар болду эле. Мисалы кандай? Балким
эмоция калтырып, мисалы өзүңүз туура эмес деп ойлогон нерсени туура деп айта алган учурлар дейм да. Мындай учурлар болгонму, болбогонму? Баягы Так эсте жинденген жок. учурда Жак эсте жок да. жок, эсиңизде. Эми мен жинденип алып, блокко чыгып, андай учур кылбайм да. Менде Баардыгын 10 өз жолу сыногунда, баардыгын текшерип, карап көрүп, изилденип, айтканга аракет жасайм да. Ар бир сөзгө жооп бере тургандай болуп. Анан сиз мындай дүрбөлөң салган видеолорду көп эле чыгарасыз да эл арасында. Өкүнгөн учурлар болду эле ошондой видеолордон кийинки. Ошондой видеолордон кийинки өкүнгөн учурлар болгон эмес. Баардыгы эле сиз ойлогондой. Мен ойлогондой баардыгы ошондой болуп кетет да. Кээ бир кишилер сизди өтө популист дешет да. Эми бул баягы Кандай популист мисалы? азыр түшүндүрүп берем. Бул калышпабы же жөн эле көрө албастыкпы сизди? Мисалы, популист дегендер кандай эми сөз менен эле айта берген адамдарды айтып коюшат го. Сүйлөй эле бергенчи. Менин негизги максатым бул сүйлөп жеткирүү да. Мисалы, сүйлөп жеткирүү, изилдөө, бул менин ошол алып барып аткан ишим ошол нерсени талап кылат да. Мисалы, эгерде мындай форматта айта турган болсом, мисалы, доктор Турабеков умный вид менен чыгып алып, бул туура эмес, бул туура деп айтат. А биз болсо биякта реанимацияда пациенттерге жардам берип жүрөбүз. Эмнеге доктор Турабеков реанимацияда пациенттерге жардам бербейт? Же эмнеге госучрежденияларда иштеп, күнүнө 100төн адамдар менен урушуп кабыл албайт? Бул эми алардын мындай өздөрү менен салыштырганына байланыштуу. Алар түшүнбөйт. Мен кандай иш менен алектенип атам, менин максаттарым кандай глобалдуу, алар түшүнбөйт ал нерсени. Алар мендей болбойбу дейт да. Мисалы, эшекте жүргөн адам, Лексуста кетип аткан адамга мендей эле болбойсуңбу эшек эле минип дегендей эле да. Көрдүңүзбү? Ошондой да. Ошон үчүн может ушундай сөздөрдү айтат да. Көрө албастыктан көбүнчө. Көрө албастыктан айтабы же көрө алып деле айтабы. Болгону алар өздөрү деле түшүнбөйт мисалычы. Мен эмне менен алектенип атам, мен эмнени ойлонуп атам? Ал башка нерсе да. Алар жардам берүүнү кандай түшүнөт, алардын өздөрүнүн түшүнүгүндө да маселе, көрдүңүзбү? Анан доктор Турабеков деген мисалы брендке айланып баратат да. Азыркы учурда эмнелерге көбүнчө көңүл буруп атасыздар? Эмнеге, мисалы, бренд жаатынанбы? Жок, ошол өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөр жактан. Өзүмдүн ишмердүүлүгүм жактан ошол жаңы проекттерди негиздеп атабыз. Азыр өзүм врачмын деген проектти негиздеп, адамдардын медициналык сабаттуулугун жакшыртып, вот медлит тиркемесин уже дүйнө жүзүнө чыгарууга аракет кылып атабыз азыр. Тиркеменин баардык нерселерин өзгөртүп, жаңы функцияларды кошуп, тамактануу текшерүү, көп нерселерди кошуп, азыр даярдап аткан учурубуз да. Эл аралык деңгээлге чыгуу максаттачы. Анан азыр эң оор күнүңүздү эстеп көрсөңүз, качан өз кезибиңизде мындай шек санаган учурлар болду эле? Болгон. 4-курстамын. Лекцияда отурабыз. Профессор хирург тургузуп туруп, молдо сен мыякта эмне кылып жүрөсүң дейт го. Мисалы, бизде көрдүңүзбү, адамдардын деңгээли ушунчалык төмөн, даже ошо академияда профессордун деңгээли ошондой да. Молдо сен эмнеге берде жүрөсүң, медресеге эле барбайсыңбы дейт да, мисалычы. Ушундай случайлар болот да. Анан мен айтам, доктор профессор, Пироговдун сакалы болгонбу? Болгон. Ломоносовдун бүт дүйнө жүзүндөгү күчтүү врачтардын сакалдары болгон. Хирургиянын номер 1-деринде сакалдары жогун көрөсүзбү? Көргөн эмессиз. Антип бул уже ушундай личный нерселерге кирген учурлар болгон, бирок ал нерседен мен эчтеке деле сезген эмесмин. Чын эле медресеге кетсе болмок экен деген ойлор болгон эмес да. Себеби дегенде мен жаштык кезимден баштап медицинада жүргөн үчүн мен каякта жүрөм, эмне кылып жүрөм аябай жакшы билгем да. Көрдүңүзбү, ошол себептүү ошондой даже личностька көп кирген учурлар болот. Ар ким ар нерсе деп айткан болот. Комментарийлерге жазат, бирок өкүнбөйсүң да ал нерседенчи. Мисалы, алдыга койгон максатың так даана болсо, кете бер эткенсиң да. Максат Алдыга койгон максат коюшту билиш керек. Кыялдарың орундалат экенине аябай ишениш керек да, мисалычы. Ошондо анан ошол нерселер орундалат экен. Мен мисалы бир учурда өзүмдүн ичине 170 000 адам камтый турган тиркеме ачамын деп жөн эле кыялданган элем да, көрдүңүзбү? 3 айдын ичинде ошондой случайлар болду. Азыр мисалы 100 000ден ашуун азыр медициналык жаатта Кыргызстанда жок андай, Минздравдын дагы андай жанагысы жок, мисалычы. Бул деген сөз уже башка деңгээл, бул башка ойлонуу, башка, мисалычы. Азыр мисалы Яндекс, Сбер, бүт Россиянын күчтүү компаниялары Кыргызстанга кирип, ушу онлайн консультация деп башташты, мисалычы. Аларда жок андай нерсе, мисалы, көрдүңүзбү? Ошондой да. Эми биз мисалы Кыргызстан менен эле чектелип, уже чет өлкөлөргө чыгалы, дүйнө жүзүнө чыгалы деп азыр башкача деңгээлде максаттарды коюп атабыз да. Кийинки суроом, бизде балалар азыр наристелер көбүрөөк ооруйбу же ата-энелер көбүрөөк паника болуп береби? Ата-энелер көбүрөөк паника болуп, көбүрөөк туура кам көрө албайт да ошондой.
балдар оорушуп берет да. Негизи бала жылына 12 жолу ооруган бул нормада. Сонун ата энелердин эң чоң жаңылыштыгы кайсы? Эң чоң жаңылыштыгы өз убагында медициналык жардамга кайрылбоо же ашыкча эле медициналык жардамга кайрыла берүү да. Эки жаңылыштыгы. Сиздин балаңыз барбы? Бар, 2 балам бар. Өзүңүз кандай принцип менен тарбиялайсыз балдарыңызды? Кандай принцип? Ден соолук жактан мисалы. Ден соолук жактан биринчиден баланы тарбиялоо бул өзүңүн эле жасап аткан нерселериңен көз каранды да. Мен мисалы эмнелерди жасап атсам, балам ошол нерселерди көрүп чоңоет да. Туура айт. Ошондой да, туура айт. Балага сөз менен эмес, иш менен көрсөтүүгө аракет жасайм да ошол да. Эмне үчүн биздин мамлекетте азыр эгемен мамлекет болсок деле совет доорундагы системалар калып калган? Адамдар өнүкпөй жатат, өздөрүн өстүргүзү келбейт. Бүт ошол мурунку калыптанган көп адамдардын мээзинде калган установкалар аябай көп да. Калыптанган бир идеялары чынында өзүнө коюп алган. Мен начар адаммын, мен өнүкпөйм, мен дөңгөчмүн, мен эчтекени түшүнбөйм деген. Ал нерсени аткаргысы келбейт, карама каршысын жасагысы келбейт да. Ошондой менен өнүкпөйт. Окуза деле башка кылса деле ошондой да. Анан ошондой терс идеологияларды бизге көп жеткирип койгон элгечи. Кайненеси айтат, кайнатасы айтат, чоңун айтат, мен аксакалмын деп бир нерселерди айтып коет мисалы. Ошондой менен адам сынып калат да, мисалчы, ошондой менен өнүкпөйт да. Саясатта врачтардын, дарыгерлердин үнү угулбайт да. Ал жака барып айта турган адам жокпу же айтса да уга турган эч ким жокпу? Айта турган адам деле бар. Маселелер бар да, маселелер көп мисалы, бирок аны резонанстык деңгээлде айтуу болбой атат да, азырчы ошол нерсеге жетпей атат да. Антип резонанстуу деңгээлде айтайын десе чыкса эле баардык пациенттер жабак алышат да, мисалчы. Койчу дарыгерлериң акчаны эле алып отурасыңар, дарыгерлер мындайсыңар деген. Жанагы эле нерсе айтылат да, көрдүңүзбү? Пациенттердин дарыгерлерге болгон сыйынын жоктугу, урматтабаганы, мисалы, сабатсыздыгынын төмөндүгү, мамиле кылууну билбегени, культуранын жоктугу, бүт ушул этикеттин жоктугу, бүт ушул нерсеге алып барат да. Ошон үчүн дарыгерлер деле билет, айткан менен айтпаган менен эчтеке натыйжа жок экенин билет да. Кыргызстанда мисалы жашоо мөөнөтү аябай аз да. Эмнеден ката кетиребиз? Стресстен көп ката кетиребиз. Ойлорубуз өтө көп. Өтө жаман ойлорду ойлойбуз. Кыргыздар өтө мындай коорс келебиз, позитив жок, көрө албастык өтө катуу, ичибизден кыйналабыз. Эң биринчи орунда ушул турат негизичи. Тамакты баары эле айта берет. Кыргыздар эт жегенден өлөт, Кыргызстар нан жегенден өлөт деп. Андай эмес. Көрө албастыктан өлөт да. Ички жаман сезимдеринен өлөт мисалы. Ойлорунда көп жаман нерселер бар да. Кыйналат мисалы. Өзүн өнүктүрбөгөндөн өлөт, медициналык сабатсыздыгынан улам өлөт мисалы, бүт ушундай да. Ошондун айынан эле кете берет да. Анан эң жаманы чуда нерселерди күтүп жүргөндөн эле өлүп калат да, мисалычы. Анан эң жаманы дагы бир жоопкерчилик ала албайт өзүнө. Жоопкерчилик жок, бирөөгө эле жүктөй берет. Дарыгерге жүктөп коет, баласына жүктөйт, апасына жүктөйт, тигизине жүктөйт, мунусуна жүктөйт. Мен эмес, мен үчүн башкалар кылып бериш керек деген принцип менен жашайбыз да. Ошон үчүн кыргыздар бат эле өлүп калып атпайбы? Кыргыздар өзүнүн соолугуна жоопкерчилик ала алганда, кой өзүм кыймылдайын, кой өзүм туура тамактанайын, кой өзүм жакшы жашайын, кой өзүм тамекини таштайын, кой өзүм аракты ичпейин, кой өзүм стресс болбойн, нерв болбойн, көрүнгөн менен уруша бербейин, көрүнгөн менен күчүмдү көрсөтпөй эле коеюн, кыйындыгымды көрсөтпөй эле коеюн. Жүрөт да, мисалчы. Ошондой да. 80% адамдар тескеринче да, наоборот. Азыр быйыл айрыкча жашообузга искусственный интеллект катуу кирбеди, жасалма интеллектчи. Мисалы ошолор дарыгерлерди алмаштыра алабы? Коркпойсузбу? Алмаштыра алат. Саудияда мисалы уже вообще дарыгерлер жок, клиника ачылыптыр. Жөн эле адам барат кезиң дагы баардык нерсесин уже азыр анализдерди деле медсестра эмес, кадимкидей робот машиналар алып коюп атат. Бул нерседен мен коркпойм да, мисалчы. Мен наоборот ошол нерсеге даярдык көргөнгө аракет жасап атам да азыркы учурдачы. Мисалчы бул келет. Бул сөзсүз түрдө адамдардын жашоосуна келет. Кинодо көрүп жүргөн вирусчулар келет ба, өзүнөн өзү эле кандарың башкача болуп эле ошону ал келет да, ал сөзсүз түрдө ал боло турган нерсе да. Эгер сиз 20 жашта болуп, кайрадан медицина жолуна түшсөңүз, ушундай эле жолду басып өтөт белеңизчи, өзгөртүүлөр болот беле? Ушундай жолго 100 эсе дагы да умтулмакмын да. Ушул жолгочу. Мен ушундай жолду тандаганыма ушунчалык өзүмө дагы Аллах Таалага биринчи ыраазычылык келтирем. Ушундай жолду көрсөтүп, ушундай ойлорду салып, ушундай идеяларды салып, масштабдуу ойлонууга мисалы мүмкүнчүлүктөрүн бергенгечи, мисалычы. Ошон үчүн ушул эле жолго 100 эсе умтулмакмын да. Кыргызстанда медицинанын сапаты дүйнөлүк деңгээлде боло алабы? Боло алат. Эгер пациенттер медициналык жактан сабаттуу боло турган болсо. Дүйнөдөгүдөй талап кылсак? Дүйнөлүк деңгээлде талап кыла алса. Американын пациенти талап кылгандай кылдым Кыргызстанда, Кыргызстан медицинасы өнүгүп кетет. Көпчүлүк ойлойт Кыргызстан медицинасы
качан өнүгөт, качан чоң клиникалар салынса, бул жөн эле алдамчылык ой да. Качан акыркы жолу ыйладыңыз эле? Жана эмне себептен? Эми андай эле сезимдерди айткандын жанагыбыз эле жок го да эми. Негизи тез эле ыйлап турасызбы? Ыйлоо бул мен дайыма айтып келем, ыйлоо бул нормалдуу нерсе. Ошо. Ыйлоодон уялбаш керек, көз жаш агырыш керек мисалы. Бирок көпчүлүк учурда мисалы Аллах Таалага кайрылып, дубаларды кылып ыйласаң пайдалуураак ыйлоо болот да мисалычы. Бул нормалдуу түрдө көрүнүш мисалы. Ошондуктан ыйлоо бул нормальный физиологический процесс. Ал нерседен эркек уялбаш керек. Эркектерге айтар кеңешим ыйлагыңар келгенде ыйлай бергиле, маселе жок. Мисалычы Бизде эмне дейм, бизде эркек тез эле таштай катып, эмоциясын чыгарбай, ошодон да оорулар болобу деп жеке өзүм ойлоп калдым да. Оорулар көп болот андан. Бул эмоцияны адамдарга эмес, өзүнө чыгарганды үйрөнүш керек да. Сизге айына канча акча керек? Мисалы жетиштүү бир айга так сумма менен. Кандай мисал? Иш кылган адам катары сурап атам да. Мисалы бизде деле Мисалы бизде подкаст тартыш үчүн өтө билинбеген менен чыгашалар чыгат да. Ошол себептен эле кызыгып сурап атам да. Мисалы Медлит клиникасын жөн эле кармап туруш үчүн, жөн эле ошону налог төлөш үчүн, аренда төлөш үчүн, ошол команда иштеп туруусу үчүн жана башка нерселер үчүн мисалы миллиондон ашык акча кетет да айына. Жөн эле мындай эле үчүнчү көрдүңүзбү? Чыгаша. Анан мен көпчүлүк учурда бардык түшкөн акчаларды көпчүлүк бөлүгүн тиркемеге эле кайра салганга аракет жасай берем. Ушул учурга чейин тиркемеге $300,000 акча кетти да. Обновление кылып атасызбы? 2 жыл $300,000 акча кетип калды да. 3 үйдүн акчасы кетип калды да. Анан көпчүлүк көргөндөр сен мындай башың жакшы эле иштейби? Эмне мындай адамдарга барып атасың? Эмнеге мындай деп ойлошуп таң калышат да. Бирок мен ишенем бул нерсе бул жакында башкача деңгээл болот да. Ошол нерсеге ишенгем үчүн ошончо нерсе мындай риск кылып атам. Өзүң ачка калсаң да өзүңө жетпей атса да, бирок келечек үчүн салып атканга аракет жасап атам да. Сиз азыр популярдуусуз да? Анан элдер көңүл бурбай калса эмне болот? Мен популярдуумун деп деле эсептебейм өзүм. Жок, бирок популярдуусуз. Мисалы мен мага көңүл бурбаган айырмасы жок да. Мен үчүн ошондой кабыл алам мисалы. Көчөдөн карайбы, карабайбы же айырма жок да. Себеби меники мындай специфичный да көпчүлүк учурдачы. Жылдыз болуп кетүү же башка ал нерсе жарабайт. Мисалы мен эртең 10 миллион подписчигим болсо деле, ал врач бойдон каласың да мисалы сен. Врач өзүң врачтай мамиле керек да. Жылдыздай мамиле кереги эле жок да мисалычы. Ал нерсени эми элдер көрбөй койсо, элдер укпай койсо деген нерсе жок да биздечи. Бизде эң башкысы көрө тургандар боло берет, көрбөй тургандар боло берет, айырма жок да. Жакшы, азыр кыска суроолор. Прививка эмдөө макул же жок? Макул. Себеби? Эң башкысы бизде негизи бул нерсени да шашпай айтып бериш керек. Негизи бул боюнча мен китеп жазгам. Вакцинага чекит дегенчи. Вакцинага чекит деген китеп жазгам. Болгону көпчүлүк адамдар туура эмес маалыматтын жеткенин айынан биздин элгечи көпчүлүгүбүз ойлойбуз да, бүт адамды кырып аткан нерсе прививкалар депчи. Прививкадан кийин өлүп атабыз, башка болуп атабыз деп. Бирок прививкалардын оригиналы бар экенин көбү билбейт, сапаттуусу бар экенин билбейт. Качан сайыш керек, кантип сайыш керек, баланы кантип даярдаш керек, анализдерин кантип текшериш керек, эмне кылыш керек билбейт. Ал нерселерди жасабай эле бул деле препарат да мисалы. Препаратка мамиледе кылбай эле прививканы жек көрүп калганбыз да мисалычы. Прививка мисалы дүйнөлүк деңгээлде клиникалык изилдөөлөрдү карай турган болсок, жалган алдын алууларды бул алган нерсе да негизичи. Алдын алуунун эң негизги бир өзөгү да, мындайча айткандачы. Жакшы жаш балдардын ооруларын алдын алууда же башка болууда. Бул жерде ошол прививканы пропаганда кылгандар тарабынан дагы өтө агрессивный болуп кеткен үчүн албасаң өлөт, балаң мындай тигиндей адамдарда коркуу болуп калган да. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө андай пропаганда кылынбайт. Адамдар өздөрүнүн выбору менен ооруларды алдын алайын деп кадимкидей сайдар ушинтип кетет да мисалычы. Ашыкча эле пропаганда кыла берүүнүн айынан дагы көп адамдарда ошондой ишенбөөчүлүк пайда болуп кеткен да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн муну дагы адамдарга башкача форматта жеткириш керек. Прививканы кененирээк тааныштырыш керек. Аз адамдар эмнеге алдырбайсыз прививканы, составы белгисиз да, мен билбейм деп эле жооп берет. Бул деген сөз эмне? Составы жөнүндө эч ким айткан эмес, эч ким түшүндүргөн эмес. Оригинальный вакцина эмне, генерик вакцина эмне, аларды эч ким айткан эмес, билген эмес. Кантип даярданам билбейм. Ошон үчүн коркуп болгону элдердеги тоскоолдук ушул эле. Грамотно бирөөгө жеткире турган болсо, жакшы түшүндүрүп бере турган болсо, выбор всегда сенде дей турган болсо, сен тандайсың, бала сен үчүн. Анын тандоосун урмат менен мамиле кыла турган болсо, критикалык ой жүгүртүүсү бар адам өзү тандайт мисалычы, көрдүңүзбү? Ошондой да. Бирок жанагынтип зордоо эле анан мындай бул уже медициналык деонтологияга каршы келе турган нерсе да. Табып жаңа айтып өттүңүз го, кооптуубу же пайдасы деген сөздөр бар. Кооптуудан дагы
кооптуу мындай деңгээлде болсо мындай деңгээлде кооптуу да, даже плинтустан да өтө кооптуу да. Себеби дегенде алар иммунитетиң начарлап кетиптир, өтүңүз жакшы, өтүңүз акпай калыптыр, кишечниңиз акпай калыптыр деп эле менде бир случай болду, ошентип эле коюп туруп жөнөтүптүр да, мисалычы иммунитетиңизди жакшыртыңыз деп. Инсульт болгон адам. Эми инсульт, неге инсульт болуп калды, анда айтып бересизби десе, тамырын кармап туруп, иммунитети начарлап кеткен, инсульт болуп калыптыр дейт да. А инсульт эмне оору? Ал тиги эмнени сүйлөп отурат мисалычы. Тиги байкуш карапайым доктор, мен сиздин көзөмөлүңүзгө жазылайын дедим эле. Эмнеге жазылайын дедиңиз эле десем, кайненем инсульт дейт. Инсультта мен онлайн көзөмөлүм пайда бербейт, себеби силерге реабилитация керек уже. Моундай нерселерди кылышыңар керек. Жок, доктор, сиз иммунитетин жакшыртсаңыз эле мен кайненем айыгып кете тургандай болуп атат дейт да. Неге иммунитет? Причем бир иммунитет десем, табып айтты ошентип дейт да. Сиз иммунитетин эле жакшыртып бериңиз, кайненем айыгып кетсин дейт да, көрдүңүзбү? Бул мына ошондой жака алып барып коюп атат да. Ушул учурга чейин бир жолу реабилитация кылдыңыздарбы десем, жок, доктор, 5 жыл болду, бир да жерге алып бара элекпиз, бир эле ошо табып калып барганбыз дейт. Азыр иммунитетин жакшыртайлы деп эле бир нерселерди бере беребиз, колубузга келгени. Мына бул уже түзмө-түз байкуш пациентти кыйноо да. Көрдүңүзбү? Табыптар деп ойлойсузбу, ошолордо бир билим бар деп? Эчтеке жок. Именно баягы зыян берүүчү билимдерди алар алып жүрөт да. Өздөрүн эптеп бир нерселерин сатыш үчүн, макташ үчүн. Эң жаманы жанагынтип биздин эл дагы кызыктай да. Баягы медицинада эффект плацебо деп коет да. Ундан деле жасалган таблетканы адам ичсе айыгып кете берет да, баш оорузучу. Ошондой пациенттерди тандап туруп мына результат дейт да. Тигилер сүйүнүп, мен буга ишенип жүрдүм эле, мындай болуп кеттим. Эң жаман нерсе азыр ушул. Ошондой отзывдардан качыш керек да. Себеби адам биринчи күнү сонун болот, экинчи күнү мурунку эле состоянияга түшөт. Ал состояние алар тартпайт. Алар сонун болгондон кийин эффект плацебо алып башкача болгон учурун эле тартып коет да. Бул адамдарды азыр алдап жаткан эң жаман нерсе ушу отзывдар да. Видео отзывдар. Бирөөсү чыгып алып, йод бердим эле, минттим эле, сонун болуп сүйлөп атат азыр балам деп жүрөт да, мисалычы. По факту ал кантип таасир берди, эмне болду, эч ким билбейт да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн адамдарга айтар кеңешим отзывдардан өтө ойлош керек. Тескерисинче медицинада пациенттер отзывдарга ишене берет да. Тиги жакшы болуп атыптыр, бул жакшы. Кошунам айтты, тиги айтты, могу айтты деген андай иштебейт да медицинада. Министр болгоңуз келеби? Министр болгом келбейт. Неге? Жана эле айтып кеткендей, бул нерсе сени чектейт да. Мисалы министрликтен дагы министр болуп бул сен только Кыргызстандын гана медицинасына таасир бере алышың мүмкүн. Мен дүйнөлүк медицинага таасир бергим келет да. Көрдүңүзбү? Соц тармактар пайдабы же зыянбы? Соц тармактарды пайдалуу колдонсо пайдалуу, зыяндуу колдонсо зыян. Глютен керексизби же керекпи? Керек. Керек. Балдарга гаджет ооба же жок? Ооба. Диета жашоонун стили болуп калабы келечекте? Жок. Болбойт. Медицинанын душманы? Медицинанын душманы бул сабатсыздык. Бейтапка жардам бере албаган күнүңүз болду эле? Көп эле болот. 1000 сомуңуз калса, кайсы дарыны сатып алат деңиз? 1000 сомум калганда электролит сатып алмак. Врач катары баа берсеңиз өзүңүзгө, 1ден 10го чейин. 1ден 10го чейин врач катары бере турган болсом, 10 деп берем. Эң акылдуу адам ким деп ойлойсуз? Жашап аткан тирүүлөрдөн. Эч ким деп ойлобойм. Эч ким. Кыргызстандын эң коркунучтуу оорусу? Кыргызстандын эң коркунучтуу оорусу медициналык сабатсыздык. Эң жалган диагноз? Эң жалган диагноз остеохондроз. Эң жаман медициналык миф? Тамак аш зыян. Эң керексиз медициналык анализ? Эң керексиз медициналык анализ негизи керексиздер өтө көп да. Бирок ошолордун ичинен кайсынын элдер эң көп тапшырган анализ мисалы. Айрыкча азыр мен айта турган жана антитела, иммуноглобулин G'ге баягы паразиттерге тапшырган, кандан тапшырган ошол эң өтө көп энелер тапшырышат да, ошол эң керексиз деп эсептейт элем да. Эң жаман кеңеш эл көп ишенген? Чудо дары болуп кетет, айыктыр берет деген кеңеш да. Жакшы. Ата-эне кайсы учурда өзүнүн баласын өлүмгө түртөт? Медициналык сабатсыз болгон учурда өлүмгө түртөт. Кандай врачтарды лицензиясынан ажыратып салмаксыз? Бейтаптарга зыян берген. Эл сизге ашыкча ишене алган жокпу? Элге баа бере албайм. Ар ким ар кандай ишенет да, мисалычы. Элдин баарын кандай ишенимин аныкташ үчүн анда клиникалык изилдөө жүргүзүп көрүшүм керек да. 285 000 подписчикти алып туруп өлүп ишеним сурамжылоо жүрөп. Бирок жакшы эле ишенип. Сизге ишенбеген бейтаптарга эмне дейсиз? Ишенбеген бейтаптарга алардын тандоосун сыйлайм. Мага ишенбей атсаңыздар, бул чын жакшы нерсе, демек сиздер менден да жакшы бирөөгө ишенесиздер. Сауап жооп берет. Эң чоң коркунучуңуз? Эң чоң коркунучум бул жашоодон жөн эле пайдасы жок болуп өтүп кетүү да.
или аягыңда эчтекен жок эле жашоодон кетип калуу да. Кыргызстанда көп колдонулган ашыкча витамин. Ашыкча витамин айрыкча вот балдарга берилген витаминдер да. Жана пиковид, санавид, мультивитаминдер эң көп колдонгон. Д витаминин айласындагы хайп чындап элеби же маркетингпи? Бул жерде чындап эле, себеби дегенде Д витамини реал түрдө керек, бирок болгону сапаттуулар өтө аз. Аны тандашты билиш керек, дозасын туура аныктап ичиш керек да. Элди жапырт анализ тапшырууга үндөө бизнеспи? Бизнес эмес, бул тескерисинче элдин баягында мен айтып Камына. кеттим, инерционный субклиникалык фазада анализдер аркылуу билинет көп нерсе. Болгону туура так керектүү гана профилактикалык анализдерди тапшырыш керек да. Бала төрөлгөндө витаминдер сөзсүз керекпи же табигый эле жетиштүү? Мисалы Эненин сүтүнөн ичип туруш керек, анын үчүн бирок эне өзү ичип туруш керек да. 5 витаминди сөзсүз да темир, омега 3, витамин Д, ядамарин, фолиевая кислота ошо ичип туруп эле энеси балага аркылуу, жетет. Анан 4 айлыкка чейин атайын бериле турган пробиотиктер бар, витаминдер бар. Анан 4 айдан кийин бериле турган моменттер бар ушундай да. Кайсы витаминдерди ичпей эле койсо болот? Мисалы аргинин, мисалы L-карнитин, мультивитаминдердин 99% эч кандай пайдасы жок. Мисалы биздин аптекаларда сатылып аткан витаминдерди мен вообще сунуштабай элем, себеби сапаты жактан, химиялык составы жактан өтө төмөн. iHerb'теги 99% витаминдер пайдасы жок, энеси сертификациясы жок. Витаминдер тууралуу чындык китебинде мен бүт айтып кеткем. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Мусулманский препарат деп сатылып аткандан өтө сак болуш керек да. Именно мечиттерде сатылып атпайбы? Кахуль Мариям, тигиндей ар кандай аттар менен коюп атпайбы? Пайгамбардын сүннөтү, ошолордон өтө сак болгонго аракет кылыш керек. Себеби дегенде алар динге жагынып туруп, динди колдонуу менен, диндин маркетингин колдонуу менен адамдарга сатып салып атат да. Алар билбейт, мисалы, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элементарно ошо чёрный тиминди бизге айтып атпайбы, мынтип мисалы дозасын конкретно айтып берген жок да, дозасын врачтарга калтыргыла, одиссейлерине калтыргыла деп атат. Көрдүңүзбү? Бизде жок, өлүмдүн баарына дары болду деп туруп, мисалы, канча пациенттер болду чёрный тиминден өлүп калган. Көрдүңүзбү? Адис бар го, тияк бар го, бул жерде врач подбирать этиш керек, керекпи, керек эмеспи? Керек болсо качан, кандай формада, кандай дозада. Ошондуктан сүннөт дары бул эч бир зыяны жок, витамин эч бир зыяны жок, тамырлар эч бир зыяны жок, чөп-чар эч бир зыяны жок деген ойдон алыс болуш керек да. Ушул эң жаман нерсе да. Ошондуктан ошондой айрыкча сүннөт дарылар деп сатылып аткандардын сапаты өтө төмөн болгондор да. Эптеп септеп бит садубалар деген мусулмандар боло берет. Алар боло берет, өлбөйт деп эле сатыш эле. Биздин мусулмандар аябай байып калып келет да. Талап деле кылбайсың, эми кой эми пайгамбардын сүннөтүнө келген нерсени жаман деп эле кой деп туруп эле алыша берет да, көрдүңүзбү, ишенип. Бул эң жаман нерсе да, көрдүңүзбү. Аптекада жана витаминдерди айтып атпайсызбы? Пайдасы жок депчи. Мен кийинки суроомуш эмне болчу? Ошолордун зыяны жокпу? Зыяны көп. Болбосо витамин. Витаминдердин айрыкча зыяны көбүрөөк болот да. Сиз өзүңүз дайыма ичкен витамин барбы? Ооба. Витамин Д, фолиевая кислота мисалы дайыма ичкенге аракет жасайм. Витаминдерге көз карашыңыз жыл сайын өзгөрүп турабы? Жыл сайын эмес, ай сайын өзгөрүп турат. Жыл сайын изек, даже күн сайын изек да. Күн сайын жаңы изилдөөлөр чыгат, жаңы маалыматтар чыгат. Ошон үчүн витаминдер тууралуу чындык китебинде өзгөртпөдүм. Мурунку 2 китеби менен азыр 3, экөө асман менен жер да айырмасы. 2 китебинде жакшы деп жүргөн препараттарды 3-тө уже бардыгын жам. Медицина ушундай нерсе экен, көрдүңүзбү? Сен да өзгөрүшүң керек, баягы железобетонный эле болуп туруп албай. Бизде эң жаман ушул да, врачтар көпчүлүк башында билип алган нерсе менен калып кетет да. Өнүкпөйт, ошол бойдон токтоп кетет. Ушул жаман, кооптуу нерсе да. Кандай учурда витамин чын эле адамдын өмүрүн сактап калышы мүмкүн? Качан жетишсиз болсо, витамин берсең туура дозада, адам өмүрүн сактап калышы мүмкүн. Жакшы. Эгер сизге азыр 5 миллион адам кулак салып турса, эмне кеңеш айтат экенсиз? Медициналык сабаттуулугуңа жакшырткыла кеңеш айтат элем. Медицинада эмес, коомдо эмнени өзгөртөт элеңиз? Медициналык сабаттуулукту өзгөртөт элем. Себеби медициналык сабаттуулук өзгөрсө барго, адамдын мээзи башкача иштеп баштайт, анын физикалык жактан активдүүлүгү башкача болуп баштайт, жеген нерсеси башкача болуп баштайт, жашоого болгон көз карашы, дүйнөгө болгон, ааламга болгон көз карашы, кругозору, менталдык, эмоционалдык, интеллекти күчөйт, менталдык жактан күчтүү болуп баштайт. Бүт нерсе негизи медициналык сабаттуулуктан башталат да, негизичи. Бирок ал нерсени көбү билбейт. Медицина литереси деп коет, ушул нерседен башталат бардык нерсечи. Бирок биз экономикадан баштаганга аракет кылабыз, тияктан баштаганга аракет, бияктан жок, андай эмес. Медициналык сабаттуулуктан башташ керек. Көпчүлүк адамдар ойлойт, көп китеп окуп койсом же көп нерсени билип койсом мен сабаттуу эле адам, бирок медициналык жактан ноль да ал адамчы. Көрдүңүзбү, ошон үчүн медициналык сабаттуулук бул башка нерсе. Адабий сабактуулук бул башка нерсе, мисалычы. Бирок медициналык сабаттуулук бул адамды
адам кыла турган нерсе деп ойлойт элем да мен. Медициналык сабаттуулук бул физикалык жагыңа таасир бере турган болсо, мисалы диндик сабаттуулук бул руханий жакка таасир берип атпайбы мисалычы. Медициналык сабаттуулук ушундай бир биздин денебизди кармап турууга, денебизди кыймылдатууга, башка таасир бере турган нерселер да. Эми ойлоп атам, өзүм врачмын деген проектке бир 100 миңдеген адамды киргизгенге аракет кылып, буюрса ошончо адамга пайда бергенге аракет кылайын депчи. Балким ошондой количествода өзгөрткөндө, балким мамлекетибиз билинбеген абалда кантип өнүгүп кеткен, балким биз билбей калышыбыз мүмкүн да. Таң калуу менен карап калышыбыз мүмкүн да. Мамлекет кантип адамдар аябай күчтүү болуп кетти, личностьтер аябай жакшы болуп калыптыр, адамдар өзгөрүптү депчи мисалычы. Эркек себебинен ал өзүм врачмын дегенде бүт сегментти камтыйбыз да. Жаш балдарды, эркектердин ден соолугу, аялдардын ден соолугу, жашоо образы бүт бар болот да буюрса. Бекжан байке, рахмат. Азыркы учурда убакыт аябай баалуу ар бир адам үчүн. Ушундай алтындай убактыңызды биз үчүн, биздин көрөрмандар үчүн бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Мен жеке өзүм үчүн аябай көп маалымат алдым буюрса. Алдыда бүттүк долбоорлорго, жаңы долбоорлорго ийгиликтерди каалайбыз. Баягы үмүтсүз бир гана шайтан дейт го. Жакшы үмүт кылабыз сизден ошол дүйнө жүзүнө, анын ичинде Кыргызстанга чоң бир таасирлүү адам болушуңузга Буюрса. тилектешпиз. Азыр биздин көрөрмандарга кайрылып койсоңуз болот эркин микрофон. Эркин микрофон кыска нуска айта турган болсом, медициналык сабаттуулугуңузду жакшыртыңыздар. Бул сиздердин игиликке болгон ачкычыңыздар деп эсептейт элем да. Медициналык сабаттуулукту жакшыртыш үчүн медлит тиркемесин көчүрүп, ошол жактан бардык маалыматтарды алып, аракет кылыңыздар ошол нерсеге демекчимин да. Эң сонун урматтуу достор, биз Кудай буйруса бардык ссылкаларды видеонун описаниясына жазып кетирип коебуз. Сиздер болсо биздин видеону көрүп, жакшы лайк басып, досторуңуздарга, тааныш туугандарга бөлүшүп коюңуздар. Буйруса алдыда жакшы пайдалуу маектерди чыгара бермекчибиз. Рахмат.